өкмөттүн курамын бекиткенде да оптум өткөрүйт да, мындайча сөз менен айтканда жалпысын алып келипчи, андай өзүнүн жердешчиликке тарчу болсо анда иштебей эле койсун деп айттым. Билимден акчаны аясак, билимге бере албасак, анда түрмө курууга туура келет деп. Көпчүлүк аткан эмнелерге иш козголуп, эме болуп аткандан кийин кандайдыр бир деңгээлде ошол жерден комитет болуп, башка болуп биздин да жоопкерчилигибиз болуш керек. Эмгекке жарамдуулар да жаштар. Азыр эч жерде иштебеген, көчө жүргөндөр да жаштар. Көчө көпөсү коярам бөлөктөп, бизде Тажикстанда бизде кошомук бир гана комитет, госкомитет по земельным ресурсам деген бар. Бир эле комитет бар. А бизде осы комитеттер деген көп да. Өзүңүз билгендей, Бишкек ТЭЦ-ин айланасындагы маселе каралып жаткан учурда депутат Ирина Карамушкина ошол документ кабыл алып жаткан учурдагы Жогорку Кеңештин төрагасын жана комитет жетекчилеринин дагы жоопкерчилигин кароо зарылдыгын айтып чыкты. Буга жооп катары депутат Каныбек Иманалиев болсо коррупциялык иштерге Жогорку Кеңеш эмес, тиешелүү мамлекеттик органдар жооп бериши зарылдыгын айтты да. Бул жагдайда сиз кайсы кесиптешиңиздин пикирин колдойсуз? Деги эле ушундай жооптуу бир документтерди кабыл алууда Жогорку Кеңештин жоопкерчилиги канчалык? Эми бул жерде чындыгында келгенде мен кесиптештерим экөөнү тең айткан, экөөнү колдоймун. Себеби дегенде бул Бишкек ТЭЦ-тин боюнча аябай бул материалдар аябай чуулгандуу болду. Себебинде бул деген элдин ар кандай мыйзам болбосун, ар кандай кабыл алган чечим болбосун, биздин жарандарыбыздын турмуш шартына таасир этпеш керек да. А бирок бул жерде эми ушунчалык коррупциялык схема көтөрүлдү деп карагандан кийин биз ошол мыйзамды кайрадан келип карап, кайрадан көрүүгө туура келип атат. Себеби дегенде бир канча ошол жооптуу кызматкерлер иш козголду. Ошондуктан биз Ирина Юрина чындыгында келгенде эми биздин Жогорку Кеңештеги депутаттар дагы, тиешелүү комитеттер дагы жоопкерчилиги каралыш керек деген. Бир чечим мен Ирина Юринаны деле колдоп кетем. Себеби дегенде ар кандай чечим кабыл алганда дагы, ар кандай добуш бергенде дагы, ар кандай документке кол койгондун бардыгынын жоопкерчилиги болот. Чындыгында келгендечи. Ал эми бул жерден комитеттин башчылары Каныбек Капашевич, ал эми Кожобек Жачыбаевтан айтып кетишти. Бул жерден биздин күнөөбүз жок, кандай дегенде. Булардын деле айткан жөнүндө бар, бирок күнөөбүз таптакыр жок дегенден алыс болушубуз керек. Себеби дегенде бизде комитеттен айрым кебир ошондой ратификациялар, эмелер өткөрбөй калган учурлар да бар да. Ошол мезгилде биз өткөрбөй койсок деле болмок да. А бирок бул жерде чындыгында өкмөттүн курамынан парламент өзү колдоп өткөргөндөн кийин парламенттин бир жакшы жагдайды иш жүргүзүп аткан экен, аны колдоп берели деген жакшы максат менен колдоп берет экен. Себеби дегенде бул эми Бишкекте чындыгында модернизацияга өзү ошого жетип калган болчу, ага муктаж болчу. Ошондуктан эми жакшы ой пикир менен ошону модернизация кылып берүү керек экен дегендиктен ошо бизде ошо комитеттин төрагалары эмелер колдоп беришкен. Ошондуктан кээде ушундай жагдай туулуп калат, колдоп берүүгө аргасыз болгон учурлар туура келип калат. Себеби дегенде айрыкча жылдын акырында же болбосо ушундай чукул болгон учурларда анан чындыгында депутаттар ошону колдоп берүүгө аргасыз болобуз. А бирок биз эми ушунчалык болуп көпчүлүк аткан эмнелерге иш козголуп эме болуп аткандан кийин кандайдыр бир деңгээлде ошол жерден комитет болуп, башка болуп биздин деле жоопкерчилигибиз болуш керек. Ушул маселеден улам эле менде бир суроо жаралып атат да. Жогорку Кеңеш мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө жаатында өзүнүн ыйгарым укуктарын толук пайдалана албай жатат дегендерге сиздин пикириңиз кандай? Мен буга толук кошула албаймын. Себеби дегенде эми Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына мыйзам чыгаруу керек. Анан мыйзамдын аткарышын көзөмөл кылуу керек. Ошону менен катар эл өкүлү катары элдердин сулуу тараптарын аткарууда кирип кетет. Ошондуктан биз акыркы мезгилде да айрыкча ушундай чуулгандуу окуя болгондон чейин, ага чейин деле азыр деле бизде айрыкча тиешелүү профилдик комитеттерде ошо мыйзам аткарылышы үчүн күн тартибинде карап жүрөбүз. Маселен, өзүңөргө белгилүү болгондой, мына өзүм автор болгон жөлөк пулдар боюнча мыйзам. Ошол мыйзамдын аткарылышы боюнча бүгүнкү күндө комиссияда иштеп атат. Ошол изилдөөдө жүрүлүп атат, мониторингде жүрүлүп атат, атайын рабочий топтогон жүрүлүп атат. Себеби ушул мыйзамдын аткарылышы боюнча. Мындан сырткары 12-25 деген программа, өзүңөр билген ООНдун программасы бар. Ушул аялдар тынчтык жана коопсуздук үчүн. Ушул программанын аткарылышы боюнча дагы мына акыркы жылдарда 5-6 айдын ичинде ошол программанын аткарылышы, аткарылбайса ошону кандай өзгөртүү керек боюнча дагы бир атайын бир депутаттык топ түзүлүп бүт региондорго жолугуш өткөрүп келдик. Муну менен катар
балдардын кодексин өзгөртүү, балдар мыйзамдары бүгүнкү күндө балдарга болгон зоодук зомдук күчөйгөндөн биз өзүбүз кабыл алган мыйзамдардын өзүбүз кайрадан дагы көзөмөл кылып атабыз. Бирок чындыгында келгенде бизде мыйзам жакшы мыйзамдар кабыл алынып, бирок аткарууга келгенде бир аз аксап калабыз. Ошондуктан бизде көбүнчө ушу мыйзамды ушу так убагында аткаруудан бир аз аксагандыктан бизде ошондой пикирлер туулуп калат да. Бир өкүнүчтүү нерсе, ошол жакшы мыйзамды кабыл алгандан кийин ошол мыйзамды бир күн иштетпей үстөн туруп кайта өзгөртүү деген бул өтө чоң катачылык да. Себеби биз иштетип көрүп, ошо мүчүлүктөрүн билип туруп өзгөртсө дагы жакшы болмок эле да. Ошондуктан 17-жылгы жөлөк пулдар боюнча мыйзамды кайрадан 18-жылы ошол өкмөттөн Сапар Жумакаловичтин сунушу менен өкмөттөн кайрадан сунуш келип, апрелге чейин токтотуп туруп, апрелге чейин кайра өзгөртүүлүк киргизип, даректүүлүк боюнча деп. Буга дагы биздин көпчүлүк коллегаларыбыз дагы ошол наркы 17-жылкы мыйзамда деле 118 депутат колдоп берген. А кийин аны өзгөртүп келейик дегенде деле кайрадан 4 депутат наркы мыйзам колдоп, кайрадан калган дагы против добуш берип кеткен да. Бизде кээде ушундай учурлар бизди абдан өкүндүрөт да. Ошондуктан алда даректүүлүгүн күчөтөбүз деп берди, бирок бүгүнкү күнгө чейин мына менден башка дагы ошол, например, анын автор өзүм болгондуктан мен өтө аягы күйүп ушам. Менден башка дагы коллегаларым азыр регионго барган сайын ошо жөлөк пулдар боюнча мыйзамдын аткарылышынын бардык жерлердеги даректүүлүккө жетпей палатада көтөрүп келет. Ар кандай маселелерде жок дегенде бир депутат ошону көтөрөт да. Себеби дагы максатына жеткен жок деп. Ошондуктан азыр ушул именно ушул мыйзамдын ушу аткарылышы кайра 18-жылгын аткарылышына, 17-жылгы уже болбой калды. Аткарылыш боюнча бизде депутаттык топ түзүлгөн. Ошол депутаттык топ уже иштеп атат. Мунун башында вице-спикер Айда Касымалиева, мен бир топ депутаттар бар. Мунун 2 жыйын өткөрүлдү. Өзүнүн топтун жыйынын заседаниясын өткөрдүк. Бул жерде абдан көп сунуштар берилди. А бирок ар бир жыйындын чечимини биз эмгек жана социалдык өмүртүү министрлигине берип атабыз. Себеби ошол ар бир жыйында ошол мыйзам аткарылышындагы мүчүлүктөр жөнүндө сөз козголот. Маселен, биринчи жыйында сүйүнчү пулдар убагында тийбей атат деген кетти. Биз аны социалдык өмүртүү министрлигине айттык. Ал уже иш-чара жүргүзүп, мына бүгүнкү күндө ушул жерде мүчүлүктөр кичине оңдолду. 6 айга чейин созулбастан берсин деп. Бул жерде ар кандай сунуштар кетти. Себеби дегенде баланын көөлүгүнүн негизинде берилиш керек болуп атат. Себеби мыйзам чыккандан кийин мыйзамдын аткарылышы боюнча өкмөт положениясын иштеп чыгыш керек. Ошо положенияны туура иштебегендиктен мыйзамдар жакшы аткарылбайт да. Себеби ошо сүйүнчү пулду ошо көөлүгүн алганга чейин эле роддомдо бере турган кылып положение иштелген эмес. Ошондуктан роддомдон бала төрөлгөндөн кийин чыгып көөлүгүн ала албай калган жагдайлар абдан көп экен. Деги эле ушул депутат болуп келгенден бери канча мыйзам долбоорун иштеп чыктыңыз жана ушул жөлөк пул сыяктуу элдин жашоосуна жакшы жакка өзгөртүүгө жардам бергендерин атап өтүңүзчү, кайсылар? Бул жерде негизи бизде мен өзүм мугалиммин. Анын үстүнө ушул мамлекеттик кызматта быйыл уже 40 жыл болду иштегенимечи. Ошондуктан көбүнчө социалдык көйгөйдөгү мыйзамдарга көбүрөөк көңүл буруп атам. Бирок ортосунда чарбада дагы 5-6 жыл иштегениме, чарбага ар кандай ошону менен катар элдин көйгөйгө, элдерге кандай мыйзам керек болсо ошол мыйзамдар. Бирок мыйзамдарды чындыгында келгенде алыгы биз айтып койдук, жөнөкөй эме чымчыкты да касап сойсун дегендечи. Ошондуктан биз мыйзамдарды ар биринде сунуштарды берген менен эксперттер менен иштеп чыгабыз анычы. Себеби дегенде бул мыйзам өзү пышып жетилмейинче 1-2 жыл убакыт кетип калат. Пышып жетилбей чукул кабыл алынган мыйзам кайрадан оңдоого келет да. Ошондуктан ошо жөлөк пулдар боюнча мыйзамды дагы 1 жыл 1 жарым жыл иштеп араң өткөргөнбүз. Аны менен катар менин мурдагы коллегам Салянова менен чогуу аябай катуу иштеп, ошол жанагы жашы жетилектерге нике кыюу боюнча бул да дагы аябай татыш жаратылган. Ошондуктан маселен мен региондон келгенден кийин мындай учуруштар көбүнчө региондо болот экен. Ошондуктан ошол мыйзамды кабыл алганда дагы аябай талаш тартыш менен өзүңөргө берилүү религияга берилген биздин депутаттар аябай каршы чыгышып, анан кийин араң өткөргөнбүз. Бирок ал мыйзам деле мына бүгүнкү күндө практикада иштебейт эмес, иштеп кескин ошо токтобосо деле кескин кыскарды. Кичине болсо жоопкерчилик көтөрдү. Мурунку созупта дагы биз депутаттар бир топ аракет кылып региондорго чыгып келип атып, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча пакет документ өткөргөнбүз. Ошол пакет документте дагы биз өзү балдарга тиешелүү мыйзамды өзгөртүү киргизгенде аябай көп убакыт кетет экен, себеби балдарга тиешелүү орган да көп болот экен. Маселен, азыр ошол балдарга карата зордук зомбулук боюнча мыйзам болгону менен бүгүнкү күндө педофилдерди кыскарып, а бирок өзүнүн урук туугандарынан зордук зомбулукка учураган көбөйүп баратат да. Ошондон бүгүнкү күндө балдар кодексин өзгөртүү киргизиш керек болуп атат. Балдар кодексин өзгөртүү киргизгенде бул жерде балдар мекемелеринин ишиге тиешелүү
көчүрүлгөн билим берүүгө өзгөртүш керек экен. Мындан сырт жергиликтүү өзү алдынча башкарууга өзгөртүш керек экен. Кылмыш жаза кодексин өзгөртүш, жазык кодексин өзгөртүш керек экен. Социалдык өнүктүрүү министри, саламаттык сактоо министри. Ошондуктан бул абдан чоң документ экен. Ошондуктан мында дагы бизе ошол жумушчу топ иштеп атат. Бир топту жетектеп атат ошо Никитенко Наталья Владимировна жетектеп атат. Бир топту башчысы Кудранова Асел иштеп атат. Ошондуктан бул мыйзамдарды деген ар кандай пикирлер көп экен да. Бул мыйзамдарда негизги менин ой пикирим, менин берип ушул өзүм кошконум билем, азыр эми акырын ача элекпиз. Ушул баякы балдарды ата энесинен калып эле жанагы өгөй атасынын колунда же туугандарында калса, алар законный опекундан сырткары мамлекет дагы өзүнүн карама опекунсун алса депчи, мамлекеттин көзөмөлүндө болсун деген. Себеби мамлекеттин көзөмөлүндө болуп, мамлекет учетто коюп туруп, ошо баланы көзөмөл кылбаса, өзүнүн тага эжейин, тага журтунан деле ошондой чоң аталарынан деле ошондой зомдукка душар болот. Ошондуктан эгерде менин сунуштарым ушунда кабыл алынып, ар бир депутаттардын өзүнүн сунушу бар да, кабыл алынып чыкса, анда бизде дагы социалдык өнүктүрүү министрлигине дагы көп жүк болот. Анда мында дагы социалдык кызматкерлерге дагы кошумча колдоо керек болуп калат. Себеби дегенде, эгерде бул мамлекет опекун болгону деген соц кызматкер деген сөз да. Соц кызматкер барып туруш үчүн алардын деле эмгек акысы өтө төмөн. Аларга эч кандай транспорттук чыгым берилбейт. Аларга суточный дегендер берилбейт. Эгерде бул мыйзам бишке кирип калса, биз ошол орунда карап беришибиз керек. Ошондо социалдык кызматкерлер барып көзөмөлдөп туруш керек. Көзөмөлгө мамлекет көзөмөл алганга социалдык кызматкерлер өтүп калат да. Себеби мындай кылбасып, эгерде утур жок дегенде бир айда бир учет калып туруп карап албаса, себеби бизди көрүп атасыңар, качан төрөгөнгө чейин коомчулукта билбей калып атат. Даже мектепте билбей калып атат. Качан боюнда бар, даже төрөөгө жакын, мына жакын эле көрдүңүздөр, өзүнүн атасы менен депчи. Ошондуктан бизе коомчулукта кайдыгер болбош керек. Ал эми жергиликтүү башкаруу органынын социалдык кызматкерлери кайдыгер болбош керек. Себеби дегенде, ошо соц кызматкер деген элдин арасында жүрөт. А бирок алардан биз көп нерсени талап кылган менен катар, аларды биз кичине каржылап да беришибиз керек. Себеби дегенде 5-6 миң айлык менен алар барып ар бир үйгө, ар бир айылга барып кыдырып чыгыш үчүн алардын кичине чыгымын да көтөрүп беришибиз керек. Ошондо гана биз, бирок мен айткым келет, мамлекет балдарыбызды коргош үчүн мамлекет анын чыгымынан качпаш керек да. Биз балдарыбызды коргошубуз керек да. Балдарды коргой албаган мамлекет кандай мамлекет? Азыр ушул бул эми түз социалдык өнүктүрүү министрлигинин милдетине кирип атпайбы. Анан бирок ошол эле учурда социалдык өнүктүрүү министрлиги эң аз каражат бөлүнгөн министрликтердин бири катары аталып келет да. Билимден акчаны аясак, билимге бере албасак, анда түрмө курууга туура келет деп, ученыйлардын сөзү боюнча. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлигине эси каражат кылбасак, балдарды биз кантип коргой алабыз? Социалдык өнүктүрүү, эмгек жана өнүктүрүү министрлиги, мурда социалдык коргоо министрлиги деп аталат эле. Биз алардан акчаны, ошондуктан биздин ар бир ошол каражат кеткен мыйзамдардын бардыгына өкмөттүн пикири керек болот да. Ошондуктан өкмөттүн пикири келген болсо, биз өкмөттү убедить этишибиз керек болуп калат. А бул жерде бир эле ошо балдарды коргоодо социалдык өнүктүрүү министрлигинде эле аябай укугу чоң, милдети да чоң. Билим берүүдүн деле укугу да милдети жок. Саламаттык сактоодун деле, себеби балдарды психологиялык жактан, балдарды ден соолугу боюнча алардан дагы керек. Ошону менен катар жергиликтүү өзү башкаруу органдарынын деле милдеттери чоң. Алар дагы көзөмөл кылып туруш керек. Себеби жергиликтүү бийлик жосом, жергиликтүү коомчулук көзөмөл кылбаса, жанагындай учурлар болуп атпайбы? Себеби дегенде, өзүнүн ата энеси менен жашаган кызы эч ким ою кетпейт андай нерсеге, туурабы? Ким атасынан ою кетет? А бирок бүгүнкү күндө болуп атпайбы ошондой нерсе? Ошондуктан мен айткым келет, ошо биздин мамлекет болгондон кийин Конституцияда да жазылган ар бир баланын өмүрүнө, жашоосуна бардыгына гарант болуп эсептелинет. Ошондуктан биз мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек, мыйзамга кетилген чыгымды биз таап төлөп беришибиз керек. Башка жактан кыскартып болсо дагы. Сиз ушул 3 чакырылышта иштеген депутат катары жогорку кеңештин курамынын өзгөчөлүктөрү, айырмачылыктары эмнеде? Жогорку кеңеште дагы мурда социалдык комитет өзүнчө болчу, ал билим берүү комитети өзүнчө болчу. А бул жерден эки килеген комитетти дагы бириктирип койду да. Ошондуктан биз структураларны кылганда мен эмне үчүн бул нерсеге өкүнөм? Себеби дегенде биз Кыргызстан өлкөбүз өзү социалдык жактан артта калган өлкө болуп эсептелинебиз. Бизде негизги көйгөйлөр бардык социалдык көйгөйлөр. Кайсы жерде болбосун социалдык көйгөйлөр өтө жогору. Ошондуктан бизде кайрадан ушу кыскартууду буга эмес, кыскартууду башка жакка алып барсак болмок. Анан өкмөттүн курамы болуп кайсы жерде болбосун мени өкүндүргөн нерсе ушу социалдык тармакты бириктирип салат да, эң чоң тармактардычы. Бул өтө өкүнүчтүү. Маселен, өкмөттүн структурасына кече 6-созупка келгенде келеген чоң министрлик эмгек жана миграция министрлигин жоюп туруп, социалдык өнүктүрүүгө алып барып, баягы эмгек менен миграцияны бөлүп койду да. Ал өзү биригиш иштей турган нерсе. Ошону менен катар окшош ишканалар бар. Маселен, мына бүгүнкү күндө
көрүп атасыңар, айыл жерлеринде дагы, маселен Баткенде чек ара жердеги талаш тартыштар бүгүнкү күнгө чейин бүтө элек. Ошону менен катар мына жерге болгон менчик, жерге болгон болчу талаш тартыш бүгүнкү күндө ченттен ашып кетти. Ошол талаш жердеги мыйзам бузуулар, жердеги коррупция аябай жогору. Ошол эле мезгилде койчу көпөсү койран бөлөттөп, бизде Тажикстанда бизден кошомлук кетти. Бир гана комитет, госкомитет по земельным ресурсам деген бар. Бир эле комитет бар. А бизде ошо комитеттер деген көп да. ГРС дагы жер менен иштейт, Минюс дагы жер менен иштейт, Айыл чарба министрлиги жер менен иштейт, райондук администрация жер менен иштейт, айыл өкмөтү жер менен иштейт, областтык администрация жер менен иштейт, архитектура жер менен иштейт, геодезия деген өзүнчө иштейт, картография деген өзүнчө иштейт. А бизде деген аябай көп ушу жерге, а бирок жерибиз так эмес да. Так маалыматты такыр ала албайбыз. Ошондуктан кээде ушуга окшогондорду бириктирип болсо дагы кичине эконом болсак болот да. Сен буларды бириктирбесек болбойт да. Себебинде бир адам жооп бериш керек. Бир адам жооп бергенден көп адам койчу көпөсү койран болот деп пикирин алмага. Көп адам жооп берсе мындай. Азыр эми ошолордун үстүнөн иштей турган госэкотехника деген чыкты. Мына өткөндө Сооронбай Жээнбеков айтып кетти. Госэкотехника инспекциянын айланасында дагы аябай коррупция көп деп. А ГРСте жокпу? ГРСте деле толтура көрүп атпайбыз анда. Элдин баары айтып алышат. Менин пикирим ошондой. Сиз айтып аткан маселелерди чечүүдө жогорку кеңеш өзүнүн салымын кандай кошуп атат? Эмне үчүн мисалы үчүн сиз ошону көтөрүп чыкпайсыз? Жогорку кеңеш маселен ар кандай маселелерде мен эч бир калтырбайм. Только ооруканада жатып калып кече калтырдым. Себеби регионго чыкканда, кат жүзүндө келгенде биз ар кандай маселе көтөрүп турган көйгөйлөр мен лично мен өзүмдө тизилип турат. Ушундай көйгөйлөр көтөрүп турган. Ошондон жогорку кеңеште мынасы жер көйгөйүн мен бир эмес 3-4 жолу көтөрдүм. Ошо эмне эң көп структурада эң көп жооптуу дегенде да көтөрдүм. Эмне үчүн саясат жүргүзүш керек, эмне тиешеси бар деп да көтөрдүм. Мындай маселелерде. Бирок ошол көтөрүп катты жазган менен өкмөттөн кайрадан эле баягындай айланган жооп келе берет. Көбүнчө бизге келген каттар өкмөткө да келет. А бизге келгенде биз өкмөткө жиберебиз. Өкмөттөн кайра алабыз. Анан кээ бир ушундай кат жазган адамдар бизге нараазычылык айтышат. Биз сизге жиберсек, сиз өкмөткө жиберсеңиз, өкмөт айыл администрация жиберсе, администрация айыл өкмөтү кайра өзүбүзгө келди депчи. Кайрадан айылдык жергиликтүү администрация чече албаганды биз сизге жибердик эле депчи. Ушундай нерселер аябай которулуп атат да. Муну менен маселе чечилбейт. Мындай кылган мененчи. Ошондуктан биз элдин көйгөйүнү чечип берүүнү үйрөнүшүбүз керек. Акчалуулар барып атышат, анан кийин акчасы жоктор калып атышат. Ошондуктан бирөөнүн үйүн жарып бирөөгө тийбейт, аш курсакты ток билбейт деген элдин сынын мен туура эле кабыл алам. Ошондо азыр сиз айтып атпайсызбы, ар тармактан келиш керек деп? Азыркы курам ошондойбу? Азыркы курамда чындыгында келгенде азыркы курамда өзүнө тең социальный бай адамдар көбүрөөк. Негизи ушул депутаттар менен маектешкенде ар ким өзүнүн жасап аткан ишин, жогорку кеңештин ишин сиз деле мисалы үчүн айтып атасыз. Ким болбосун кайсы бир деңгээлде баягы пайдасын тийгизип атат депчи. Анда эмнеге эл тараптан ушул жогорку кеңешке нааразычылык күчөп кетти? Мурда парламенттик ачык айкындуулугу жок болчу. Парламентте түз көрсөтүү жок болчу. Азыр түз көрсөтүү бир эле силердин пирамида эмес, башка Нур деген ар бир сайт бардыгы көрсөтөт. Даже Facebook түз алып көрсөтөт. Ошондуктан бул жерде ар бир адам өзүнүн ой пикирин айтат, өзүнө тууру деп айтат. Ошондуктан ошол ой пикирди айтканда туура пикир айтып атат, туура эмес пикир айтат, коомчулук аны менен уже көрүп турат да. Ошондуктан нааразычылык көбүрөөк болуп атат. Себеби кээ бир коомчулукка терс таасирин тийген сунуштар болсо, эл сразу ошону баамдайт. Мурда мындай болгон эмес дагы, элдер парламентте болгон андай оценка кое алган эмес. Жаш деп калдыңыз, жаштар министрлигин түзүүнү сунуштадыңыз эле. Себебин айтып өтсөңүз, жаштарга жакшы көңүл бурулбайт. Мен жаштар министрлигин өткөн чакырышта ушул жоюлгандан бери сунуштап келем кайрадан. Себеби дегенде мен жаштар менен өзүм комсомолдун 3-1 катчысы болуп 5 жыл 6 жыл иштеп келгенмин. Жаштар менен иштеген убакта биз ошол иштебеген жаштардан бригадалар түзүп, жумушчу орунду өзүнчө түзүп иштегенбиз. Бүгүнкү күндө жаштар министрлигин түзбөсө болбойт. Себеби бизге эмгекке жарамдуулар да жаштар. Азыр эч жерде иштебеген көчө жүргөндөр да жаштар. Өткөндө дагы бир мисал келтирип кеттим. 1 миллион 350 адам бизе 15 жаштан 25 жашка чейинки эч жерде иштебейт экен деп. 30% бала депчи. Эч жерде иштебейт, анан окубайт депчи.
Бул деген сөз өтө чоң катачылык да. Эч жерде семинардан өтпөдө, тренингден өтпөсө, окубаса, иштебесе, ал жашоосу кандай өтөт? Ал жашоосу кийгени, ичкени, жүргөнү, андан кийин тапканы дегендей. Ошонусу арадай ушуга окшогон жаштар менен жаштар министрлиги иштеш керек да. Эми жаштардын саясатын жүргүзүш үчүн жаштар министрлиги болбосо болбойт. Жаштар министрлигин алып келбеген бул өкмөттүн өтө орчундук катачылыгы. Ошондой жаштарды алып келбесе болбойт. Мен ушул позицияма өкмөт структурасын алып келсе да айтайын деп отурам ушуну. Жаш анан сурагым келип атат, парламентте аялдардын орду кандай? Парламентте аялдар жок, парламентте болгон убагындачы. А бирок парламентте аялдар болуш керек. Себеби көрүп атасыңар, негизги социалдык көйгөйлөрдүн баарын албетте мырза жигиттер да көтөрүп атат, көбүнчө аялдар көбүрөөк көтөрүп атат. Мыйзамдарды сунуштагандардан аялдардын көбүрөөк көтөрүп атат. Ал эми аялдар көтөргөндө бизди колдоп берген мырзаларга деле рахмат. Мыйзамдардын көпчүлүгүн колдоп берип атышат алар. Себеби дегенде аялды үйдө айтып коюшка эчки эркек сырткы тоң депчи. Себеби дегенде аялдардан парламентте болбосо, чечүүчү органда болбосо, анда бизде үй бүлөлүк колдоо, үй бүлөлүк муктаждарды колдоо деген совсем аркага кетип калат. Ошондуктан аткаруу бийлигинде болобу, жогорку кеңеште болобу, башкаруу бийлигинде болобу, кайсы жерде болбосун, бизде аялдардын саныны 30%ден эмес 50%га чейин жеткиришибиз керек. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаровду жумуштан алууну сунуштадыңыз. Буга Ош менен Баткендин талашына түшкөн Кыргыз цемент заводунун Аскаров кызматка келгенден кийин Ошко өткөрүлүп берилген деген жүйө келтирип атасыз. Ушул жагдай катардагы жарандар гана эмес, жогорку кызматтагы аткаминерлердин ортосунда дагы баягы жер-жерге бөлүнүүнүн бар экенинен кабар бербейби? Маселен, туура айтасың, бул жер-жерге бөлүнүү деген бул деген нерсе бар. Аны жашыруунун кажети жок. Себеби дегенде бул түштүк Кызыл Кески сем завод деп коюшат да. Бул Баткен облусу эң жаш облас. Мана 99-жылы эң акырында түзүлгөн облас. Баткен облус бекерден түзүлгөн эмес. Себеби Баткен облусу борбордон 1,5 миң километр чакырым алыста тургандыктан совсем мамлекеттин колу жетпестен артта калган. Биринчиден, экинчиден бул эки кошуна мамлекеттер менен чектешип, кошуна мамлекеттер ушул Кыргызстандын жерлерин уже акырындык менен башып кире баштады, өтө көбөйүп кеткен. Себеби Баткен деген сөз бул Баткен чыгып деген сөз. Баткенден көрүп атасыңар, Баткен окуясында да көрдүңөр, алтын жылгадан кандай болду. Баткендин жерлеринин астында Баткенде чөп өспөйт деп коюшат. Себеби кендер бар толууда чөп өспөйт. Алтын, алюминий, сымап, ошолордун бардыгы көмүр, ошо өтө көп Баткен чыгат. Ошондуктан кен чыккандыктан биздин кошуна өлкөлөрдүн бардыгы кызыктар, бугачы. Ошондуктан Баткенге көңүл буруу үчүн Баткен облусу түзүлгөн. А бирок Баткен облусун экономикалык жактан көтөрүү үчүн ушул семзаводду апарып специально ушул жерге түзгөн. Ошондуктан мен Замир иниме ушул эним да, башта менден кичине болгон экен. Катуу тийгеним, ага чейин катуу айтпасаң да болбойт экен. Ага чейин мен бир канча жолу ушул маселени көтөргөндө ал райондо аким болгондуктан мен Баткен зам губернатор болчумун. Ушул боюнча биз бир канча жолу ушул болгон. Ошондо деле айткам менчи, буга тийбегиле. Себеби бизде ноокат айыбдан чоң район. Ноокатта 3-4 семзавод бар. Ноокаттан башка заводдор деген толтура. Оштун өзүндө канча семзаводдор курулуп атат. Ош 3000 жыл болду. Баткенге болгону ошол 15 жыл болгон. Ошондуктан айтканбыз, ошол десек болбостон анан бул жерге эми вице болуп келгенде алдыны жаш жигит экен, колдоп бергенбиз, каршылык көргөзгөн эмес, мен да көрсөткөн эмес. Бирок келишим менен эле анан келип ушу семзаводко такалып калгандан анан ачуум келди, анан айттым ошону, андай өзүнүн жердешчиликке тартчу болсо анда иштебей эле койсун деп айттым. Туура эмес кадр саясаты жана коррупция деп айттыңыз. Негизи эле келген коноктордун баары ушул маселени Кыргызстан өнүгүшүнө тоскоол болуп чыккан негизги жагдайлар катары аташат. Эмне үчүн аны чечүүгө жогорку кеңеш өзүнүн таасирин тийгизе албай атат? Маселен, бул жерде ачуу чындыкты айтып келип атышпайбы? Маселен, өткөндө дагы менин коллегам Масалип Исхак Абсаматович айтып кетти го. Бизде депутаттардын көбүнчө кадрларын чечип, туугандарын чечип, башка кылып, анан кийин ошонун көз каранды зависимый болуп калат дегендечи. Ошондо чечет. Мен ошонун ушул коллегамдын ушул сөзүнө кошулуп кетемин. Себеби дегенде кээде бизде ушул министрликти өкмөттүн курамын бекиткенде да оптум өткөрүйт да, мындайча сөз менен айтканда жалпысынан алып келипчи. Анан ошондо жалпысынан өткөргөндө эмне үчүн жалпысынан өткөрөт? Эмне үчүн дегенде, себеби артасында парламенттен палтан өтпөй кала турган кадрлар болсо, ошондуктан жалпап келип өткөрөт да. Мен буга абдан каршымын да.
ар бир министрде талкуулап ошондо кемчилдигин ошол жерден айтса, мына мүчүлүшкө келбейсиз да. Бизде өкмөттү бекитип алып бул биздин минус жагыбыз. Бекитип алып туруп баргандан кийин анан сынаганга өтөбүз да. Ошонун алдынан ошону бул дагы биздин кичине катачылык деп ойлоймун да.